Борбордук Азия өлкөлөрү транзиттик потенциалын жогорулатууда. Алардын бири Түркмөнстан. Бул жылы 6 айдын ичинде өлкөнүн эл аралык транспорттук коридорлорундагы өткөрүү пункттары аркылуу 10,5 миллион тоннадан ашык жүк өткөн. Бул 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10%га көп. Өсүштү өлкө боюнча ишке ашырылып жаткан масштабтуу инфраструктуралык долбоорлор камсыз кылууда. Алардын арасында узундугу 600 чакырымга жакын Ашхабад-Түркменабад тез жүрүүчү автожолу бар. Ал борборду өлкөнүн чыгыш аймактары менен байланыштырып, Өзбекстан менен чек арага жана Түркмөн башы эл аралык деңиз портуна чыгууну камсыз кылды. Жаңы жолдун аркасында жүктөрдү жеткирүү убактысы бир нече суткадан 12-15 саатка чейин кыскарды. Ал эми заманбап инфраструктура жана логистиканы санариптештирүү ташууларды тезирээк жана натыйжалуу кылды. Учурда документтерди санариптештирүү иш процесстерин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн маанилүү аспект болуп саналат. Электрондук документ жүгүртүүгө өтүү бажы процедураларынын өтүшүн тездетүү. Бул өзгөчө эл аралык коридорлор үчүн маанилүү. Ошондой эле Түркмөнстандын аймагында бажы тармагында электрондук программалар жана базалар кеңири колдонулат. И базы в таможенной сфере. Дагы бир маанилүү долбоор Казакстан менен транспорттук байланышты өнүктүрүү. Гара-Богаз-Көл булуңу аркылуу жаңы автоунаа көпүрөсү эки өлкөнүн ортосундагы эл аралык каттамдын бир бөлүгү болот. Анын өткөрүү жөндөмдүүлүгү дээрлик 7 эсе көбөйүп, жол жүрүү убактысы 2 эсе кыскарат деп күтүлүүдө. Мындан тышкары, Орусиядан жана Казакстандан Иран жана Индия багытында транзит менен металл, техника, унаа жана дан ташылат. Позволяет ближе грузному транспорту жүк ташуучу унааларга Казакстандын чек арасына түз өтүүгө, чоң жолду айланып өтпөстөн мүмкүнчүлүк берет. Жүктү өткөрүү кубаттуулугу көпүрө 50 тоннага чейин оор жүк ташуучу унааларды көтөрө алат. Бул Европадан жана Орусиядан Иранга жана Индияга массалык транзит үчүн жол ачат. Мультимодалдуулук унаа жолу Түркмөн башы эл аралык порту менен байланышып, Түркмөнстандык кургак жана деңиз каттамдарынын ортосунда натыйжалуу которуу пунктуна айлантат. Түркмөнстан темир жолдорду өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Өлкө инфраструктураны модернизациялап, локомотив паркын жаңылап, түндүк, түштүк жана чыгыш, батыш эл аралык транспорт коридорлорун бекемдеп жатат. Түркмөн башы эл аралык деңиз порту бирдиктүү логистикалык системада маанилүү орунду ээлейт. Контейнердик терминал жылына 400 000 контейнерге чейин иштеп чыга алат. Бул Азия менен Европанын ортосунда жүктөрдү тез жеткирүүнү камсыз кылат. Ошол эле учурда өлкө деңиз флотун кеңейтип жатат. Гадамлык кургак жүк ташуучу кемеси, ошондой эле Достулук жаңы мунай танкери ишке киргизилди.